Биринчи каналда телегүзөт программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Мас абалында рульга отуруп, жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар көбөйдү. Милиция мындай көрүнүш менен катуу күрөшүүдө. Бирок кырсыктын саны азайбай жатат. Ичип алып унаа айдагандардын азабынан башка жарандардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келген окуялар тууралуу бүгүнкү программада баяндайбыз. Ошондой эле бул жолу Нарын облусунун Нарын шаарында болуп, укук коргоо органдары менен бирге жол коопсуздук чараларынын аткарылышына күбө болуп келишти. Алгач өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү Борбор калаада өткөн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын рейдине көңүлүңүздөрдү бурсак, адаттагыдай эле түнкүсүн шаар көчөлөрүндө ичип алып унаа айдаган айдоочулар өтө көп болууда. Жол коопсуздук кызматкерлери кеч кирери менен эле Борбор калаадагы Республикалык наркология борборуна мас айдоочуларды биринин артынан бирин ташып жатышты. Бул жерде жарандын алкоголдук ичимдик ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, андан ары чара көрүү үчүн атайын органдарга өткөрүлүп берилет. Бир дем алышта кеминде 50-60 айдоочунун мас болуп колго түшкөнү акыркы убакта кадимки эле көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, качып кутулуп кетүүгө аракет кылган мас айдоочулар да четтен чыкты. Мына бул сиздер көрүп жаткан унааны жол көзөмөлдөө кызматкерлери атайын рейдтин алкагында шектүү катары токтотушкан. Айткандай эле айдоочу мас абалында болсо дагы эч кебелбей унаа башкарып бара жаткан. Алгач укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбей, андан ары качып жөнөдү. Тартип сакчылары дароо из жашырууга аракет кылган айдоочунун артынан түшүп, бир канча чакырым артынан кубалап барып гана унааны токтотушту. Кармалган айдоочуну текшерүүгө алып кетүү аракети да бир топ машакаттар менен коштолду. Акыры унаа ээси Республикалык наркология борборуна алынып келинип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Лен снимать, лен снимать. Өзүңөч мынакта лишний эметип аласың. Жок. Унчукпай жүр. Жок. Камера Унчукпай жүр. Лейн районунун аймагында кызмат өтөө учурунда 102ден чакыруу келип түшөт. Мас айдоочу машинасын башкарып жүрөт деп. Биз барган учурда маалымат такталып, мас айдоочу кармалып, наркологиядан экспертизасын өтүп атат. Мындан ары мыйзамдуу чараларды көрөбүз. Чары билгенден бери. 2 минут. Набережная ача? Сен агрессивный боло бересиң, мен да агрессивный боло берем. Эй, андай боло бербе, братан. Эмне иштиң эле? Күч кийба вино. Мен мындай айтып бербейм, мен айтып бербейм. Жок, эмне иштиң эле? Спиртныйдан. Мен пиво пил. Всё ошентип эле коесуң. Мында анын спирт ичимдигин ичкени 100% аныкталды. Анын негизинде жол эрежесин бузган айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого токтотулду. Ага мыйзам бардык жарандарга бирдей иштей тургандыгы түшүндүрүлгөн соң гана өз айыбын мойнуна алып, бардык документтерге кол коюп берди. Эми ичип алып рульга отурган айдоочунун ишине сот чекит коюп, тиешелүү жазаны чектейт. Нарын облусунун Нарын шаарында болуп, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы менен биргеликте атайын рейдтерге катышып, аны тасмага түшүрүштү. Аймактарда жол эрежесин бузуп, мыйзамга баш ийбегендер көп деп айтууга болбойт. Бирок мыйзамсыз аракеттерге жол берген айдоочулар четтен чыкты. Маселен, Нарын шаарында өткөрүлгөн рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлери мына бул сиздер көрүп турган унааны шектүү катары токтотушкан. Текшере келгенде айдоочунун өздүгүн тактай турган документтери жана айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Өзүңүздөр күбө болгондой, жол көзөмөлдөө кызматкерлери мыйзам чегинде чара көрүлүп жаткандыгын түшүндүргөнүнө карабай, айдоочулук күбөлүгү жанында экенин айтып, унаасын тинтип таппаган соң, түндүк тиркемесинде бар экенин айтып, анысын да көргөзө алган жок. Бошотуп бересизби, арзан отуруп аласызбы? Жок, эртең праваңызды алып келсеңиз, ошону жок, эртең көргөзөсүз, машинадан алып чыгып кетесиз. Сиз азыр урсут алып кетпейсиз. Күнүңүздү ачпай таап, жаныңызда жок айдоочулук болуп. Жок, по факту негиз бар да, азыр үйдөн. Жок, бар, хорошо, эжеке. Бар болсо Жок, эртең азыр менен. анда түндүктө ача калайын мен. Ачыкча биз сүзөмө жантан бери күтүп атпайсызбы эжеке? Кечке турдук.
Андан көрө ар жагына отуруңузда эртең праваңыздын өзүңүз алып келесиз анча. Чоңгуз мындай да айдап жүргөндө жаныңызда документ болуш керек. Эгер болбосо, түндүктөн көргөзсүңүз, түндүктөн көргөзө албай атпайсызбы? Маселе ошондо болот. Техпаспорт полный бар да туурабы? Техпаспорт Бар, сиздин айдоо күбөлүгүңүз. Сиздин айдоочулук Праваны Мынакей техпаспорт. ооба туура. А праваны мен түндүктөн көрсөтө калайын. көрсөтө албай атпайсызбы? Качанатан бери? Эмнеге 5 мүнөттүн ичинде эле сразу? 5 эмес эжеке. 5 эмес. 1 саат өтө элек. Ошентип убакытты созуп, үйүндө калган айдоочулук күбөлүгүн алдыргысы келип, телефон аркылуу чалып, тартип сакчыларынын өздүгүн тактап, кимдир бирөөгө даттанып жаттым. Мыйзамга ылайык жаран айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарып бара жатканда кармалса, унаасы айып короого киргизилет. Унаанын ээсине мына ушул эрежелер түшүндүрүлүп, машина айып короого жеткирилди. Сиз жана тоскон учурда жаныңызда жок. Түндүктөн ачып көрсөтөлү дедик. Түндүңүздөн да көрсөтө албай койдуңуз. Восстановление кылалы дедиңиз. Убакыт бердик. Туурабы эжекеси? Алаңгыча айдоочунун агасымын деген жаран келип, өзүн юристмин деп жол коопсуздук кызматкерлерине бир тийдим. Эсти эртең чыгарып алып кетем десеңиз, кол коюп берип туруп 300 сом, 1000 сом жазылат, 300 сом төлөнөт дагы машинаны чыгарып алып кетет. Копия паспорт менен правасын артына тиркеп коет болду. Хорошо, мен дагы эметейин да, например, мен да праваны үйгө коюп коюп түндүктөн жүрөм да. Түндүккө киргенде пароль сурап унутуп калып эметсем канча убакыт берилет, ошону эле айтып койгулачы. Пароль сураган ал биздин неме эмес да, ал может Балким система иштебей калат мисалы. Ал күнөөлүү болуп калган болсо. Ошон мындай да. Биз нерасын жерде да иштеп калабыз да. Сиз мейли праваңыз үйдө унутуп калды дейли. Негизи айдоочулук күбөлүгү менен техникалык каттоо күбөлүктү жанга салып жүрүш керек. Ошондой ситуациялар болуп калат. Телефон тартпаган жер болуп калат. Сиз ал жерден түндүк менен көрсөтө албай каласыз да. Түндүк иштебей калат. Анан биз ал жагына жооп бере албайбыз байке. Айдоочу менен анын агасынын кыймыл-аракеттери тартип коргоо кызматкерлерин бир топко убара кылды. Жыйынтыгында экөөнө тең түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эми тиешелүү органдар бул ишке юридикалык бааны бермекчи. Нарын шаарында мына ушул өңдүү унаага жана айдоочуга тиешелүү документтери жок унаа башкарган учурлар көп кездешти. Ар бир факты боюнча жол коопсуздук кызматкерлери протокол түзүп, эреже бузган айдоочуларга чара көрүп жатышты. Маселен, сиздер көрүп турган мына бул Lexus үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда айдоочу коопсуз шаар долбоору аркылуу салынган айып пулду төлөбөй жүргөндүгү аныкталды. Андыктан унаанын ээсине тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок, унаасын мыйзамсыз караңгылаткан айдоочуга айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, жол тескөөчүлөрү Махатма Ганди көчөсү менен түндүк тарапка бара жаткан Volkswagen ID6 Cross үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок жана унаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандыгы аныкталган. Бул факты боюнча айдоочуга карата 21 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Без документов var. Var palası var. Biliyoruz. Ayıptan stayka orada sildirip, özü sildirip ama bez dokusu maşına stayka okuyoruz. O şöyle noktalarız. Bakın öyle yaş kalacağız. Adam da ayda otasın sen de. Azatlar. Şunu ayda alız biliyoruz. Борбор кала Бишкекте автоунааларды туура эмес токтотуп, анын айынан айып пулга жыгылгандар жүздөп саналат. Айып пул гана эмес, көп учурда жарандардын машиналары эвакуатор менен жүктөлүп, айып короого киргизилүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул багытта кечкисинде атайын рейдтин алкагында иш алып барып, шаар көчөлөрүндө туура эмес токтотулган бир нече автоунааны айып короого киргизишти. Сейчас 30 мая на утро 31 мая. Возле усилителей в заведении НОКС, а также других, Павлин-Мавлин. Сейчас все автотранспортные средства, которые нарушают грубо правила дорожного движения, мы выдворяем от постоянно. Что бы я бы хотел сказать, уважаемые граждане, уважаемые жители нашей столицы. Если вы приехали в увеселительные заведения и собираетесь провести свободное время, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения, соблюдайте общественный порядок.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.